Бүгүн элдердин эң көп суранычы бул геморрой. Бүт Кыргызстан геморрой экен. Адам көңүл бурган эмес. Биринчи, экинчи стадиясы дейли көп көңүл бурган эмес. Ошонун кан тамыры жарылып, кан сыртка чыкпай, биринчи стадиясында, экинчи стадиясында, үчүнчү стадиясында деле дарыласа болот. Бул геморрой оорусу биринчисинде дагы, төртүнчү стадиясында да кан ашы да мүмкүн, кан абашы да мүмкүн. Дайдесел укмуштарлайт экен деп ойлоп атат. Канча киши Гонконгдон өткөндөн кийин бизге келип кайра дарыланды, кайра осложнение менен келип кайра операция болушту. Операциядан кийинки оору сезими аз болот, ооруканада жатуу күнү аз болот. Кишекей биринчи, экинчи стадияны көрөлү, анан баягы мен операция кылам дегендер бар. Туура эмес. Кан кете берет, жоонун ичеги толбоюнча адам жата берет, бозоруп эмне болуп атат депчи. Анан ичеги толгондон кийин жана пробканы тепкенде, анан кийин ичинен 1 литр кан жөн эле кетип калат. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерге дагы эле ден соолук туурасында сүйлөшүүдөбүз. Ден соолугуңарды сөзсүз түрдө караңыздар жана улуу сөздө уят жок. Ар бир жериңерди сөзсүз түрдө өз адистерине барып көрсөтүп турганды унутпаңыздар. Бүгүн дагы колопроктолог Сагжан Абдыралиевич менен кеп курабыз, маек курабыз. Бүгүн элдердин эң көп суранычы бул геморрой. Бүт Кыргызстан геморрой экен. Ошону кеп кылбасак болбойт, агай. Геморрой эмнеден чыгат? Ал жана туура эмессиз. Ыйынганданбы? Биринчиден геморрой деген сөз түшүндүрүп коеюн. Геморрой деген сөз бул эски латын тилинде геморрагия, кровотечение. Геморрагия деп коет, кан агууну. Ошондон чыккан сөз. Көчүктөн чагарынан чыккан геморрой экен деп ойлойм да. Алгачкы түшүнүк кан агуу, көчүктөн кан агат. Көчүктөн кан акканда ар бир аң сезимдүү адам реакция кылат, эмне үчүн кан агып атат депчи, туурабы? Ошондон геморрагия, геморрой деген сөз оору келип чыккан. Геморрой бул колопроктология ооруларынын ичинен, жана айтып кетпедимби, 45-50% бул геморрой оорусу түзөт. Геморрой оорусунун башка дагы оорулар бар. Бирок элдин түшүнүгү мындай да, көчүк ооруса эми бүт эле медик эмес, туурабы? Жалаң эле медиктерди айтпайын, даже башка жогорку билимдүү эле көпчүлүк кишилер көчүк оорусу эле геморрой деп билишет. Ачындыгын айтканда ал жерде оорулар көп. Эми ошонун эң көп тараганы геморрой оорусу болуп атат. Геморройду айттым, бул кан агуу деген сөздөн келип чыккан оору. Терминология. Геморрой өткүр геморрой болот, өнөкөт геморрой болот. Өткүр геморрой көпчүлүк убакта эч кандай белгисиз жок эле, эч кандай буга чейин көчүгүм ооруду тигиндей мындай деген сөз жок эле, баягы туура эмес тамактануудан, иш каткандан, иш өткөндөн, же болбосо оор жүк көтөрүп иштаганда көчүктүн кире бериш жеринде ар кандай өлчөмдөгү шишик пайда болуп калат да. Ооруйт. Эми ал жерде өзүнчө эле шишик турса, баягы ыңгайсыздыкты жаратат. Кол тийгизбейт, ооруйт. Кан чыгышы да мүмкүн, чыкпашы да мүмкүн. Мындайча айтканда, бул өткүр геморрой. Өткүр геморрой ошол башталып келаткан геморрой түйүндөрүнүн адам көңүл бурган эмес, биринчи, экинчи стадиясы дейли көп көңүл бурган эмес. Ошонун кан тамыры жарылып, кан сыртка чыкпай, тери менен былжыр челдин алдында кан уюп калып калганын өткүр геморрой деп коет, тромбоз деп коет. Бул 3 стадияга бөлүнөт. Биринчи стадияда дары менен дарыласа болобу? Биринчи стадиясында, экинчи стадиясында, үчүнчү стадиясында деле дарыласа болот. Бирок үчүнчү стадиясынын көпчүлүгү мындай да, биринчи стадиясында кичинекей эме, кичине ооруйт, эч кандай эмес жок. Экинчи стадиясында сыртына чыгып калат, шишка 1-2 сантиметрдей болуп, мунун бүт баарысын дары менен жок кылсак болот. Жанагы тромб акырындап, мындай айтканда эзилип акырынан эметип жок болот дарынын күчү менен. Үчүнчү стадиясында ошол жанагы тромб болгон шишканын тегерегиндеги эт сезгене баштайт. Бети жараланып, кан сыртка чыга башташы мүмкүн.
Эгерде ички геморрой түйүндөрү тромбоз болуп, анан сыртына чыгып, анан кысылып калса, мындайча айтканда бул ущемление болот, жана муунуп калды деп атпаймынбы? Кан тамыры же ары кетпейт, жана жараланган же бери кетпейт, жараланып, эзилип, канага баштайт. Бул убакта операциялык дарылоо. Эми мындай менен өткүр геморрой менен келгендер, өнөкөт геморрой менен келгендерге караганда алда канча аз. Өнөкөт геморройду болсо 4 стадияга бөлөбүз. Бул геморрой оорусу биринчисинде дагы, 4-үнчү стадиясында да кан ашы да мүмкүн, кан абышы да мүмкүн. Бирок эми биринчи стадияны биз буга эч кандай белгиси жок. Жөндөн жөн эле геморройдо чоң зара кылганда кан тамып, кан агып калышы мүмкүн. Мындайча айтканда алая кровь, кызыл кан. Экинчи стадиясында болсо кан ашы да мүмкүн, кан абышы да мүмкүн, бирок чоң зарага барганда геморрой түйүндөрү сыртка чыгат, бирок адам турганда өзү кирип кетет. Бул экинчи стадиясы. Үчүнчү стадиясында болсо кан ашы да мүмкүн, кан абышы да мүмкүн, бирок бул чоң зара кылганда чыгат, бирок түртмөйүнчө дегеле кирбейт. Бул үчүнчү стадиясы, өнөкөт геморройдун. 4-үнчү стадиясы чоң зара кылганда эмес, адам көчөдө басып жүргөндө кичинен келип коор жумуш кыла койсо эле чыга берет. Өзү да эч убакта кирбейт. Бул геморройдун 4-үнчү стадиясы. 3-4 стадиясында жалаң операция. Ал эми 1-2 стадиясында азыркы технологиянын жетишкен заманы малоинвазивный методы лечения деп коет. Ал эмне? Мындайча айтканда операция колдонулбайт, бул жерге ар кандай аппаратура колдонулат. Ошол эле жана Лазер, угуп жүрсүңүз. Жок, лазер бул операциянын түрүнө кирет. Окуй. Лазер операциянын түрүнө кирет. Инфра кызыл нуру менен күйгүзүп дарылоо, латекс шакекчилерин колдонуу. Мисалы, Гонконг деген Кытайдын клиникасы ачылды. Булар башка методиканы колдончу, бирок мындай болуп калды да, эми улуу сөздө уят жок. Биздин врачтар ушул диплом менен Кытайга барса, Кытайга киргизбейт. Кытайга врач болуп иштей албайсың. Алардын атайын сертификатын алышың керек. Ошол Европа мамлекеттерин, Америка, өнөкөт мамлекеттерге биздин врачтар барып иштеш үчүн сертификат алыш керек. Кытайдын врачтары келишет, бул жерге лицензия алышып алып туруп дарылашып атат. Алардын аркасында, чындыгын айтканда, азыр Гонконг клиникасы жабылды. Ал жерде ким иштеп атканын эчибизди билбейбиз. Ачыгын айтканда, аябай эле оңбогондой акчага дарылашат. Аркасында ответственность жок. Кытай десе эле укмуш дарылайт экен деп ойлоп атат. Канча киши Гонконгдон өткөндөн кийин бизге келип кайра дарыланды, кайра осложнение менен келип кайра операция болушту. Төлөгөн акчалар ушунчалык оңбогондой акча, барышса эч ким бербейт, потому что Гонконг клиникасынын аркасында чоң магнаттар отурат. Прокуратураңды, Финполдун эшигинде жолотпогон кишилер отурушкан ал жердечи. Ошон үчүн чоң акча. Анан рекламанан беришет, барышат, дарыланышат, көпчүлүгү бизге кабылдап кайра келип операция болгондор көп болду. Анан жанагы 1-2 стадия малоинвазивный деген методдор, булар инфракызыл нуру менен күйгүзүү бизде бар. Бизде эмес, эми мен биз проктология бөлүмүндө мен бөлүм башчымын. Бизде 12 врач, анан мурда иштеп дагы азыр часыга өтүп кеткен врачтар бар. Алар методикалардын баарысын билишет. Методикаларды оорунун стадиясына жараша колдонушат. Ошол эле 1-2 стадиясында или ошо жана латекс шакекчесин илгерки Гиппократтын убагында геморрой түйүнөн байлап иштачы да. Ал кан жетпегенен өзү акырын баягы эметет дагы, некроз болуп түшүп калчу. Латексне болсо деп байламайт, ал болсо атайын вакуум менен сордуруп туруп түйүнө кальций кийип коет, кызып калат да, ошол эле байлаган сыяктуу да, бирок аппарат менен жасап коюшат. Бул дагы 1-2 стадияларында аябай жакшы колдонсо болот. Ошол эле инфракызыл нуру, латекс нурун, анан лазер. Лазер менен жакшы операциялар жасалат. Бирок бизге мынакей лазер алдык. Кудай буйрса бизде лазер менен эметебиз, иштей баштайбыз. Биринчиден операциядан кийин оору сезими аз болот. Лазер менен жасагандачы. Жанагы биз текшерүү канча жылдан бери жасалып келаткан Миллиган Морган деген методу бар, ошону менен жасайбыз.
результат жакшы, кайталанышы биздин клиникадан өтө эле чанда. Эми адам болгондон кийин болушу мүмкүн, бирок өтө эле чанда, башкаларды эмес. Бирок тканьдын ошол жердеги эттин эмеси, поврежденияси көбүрөөк болот да. Ал лазерде азыраак болот. И операциядан кийинки оору сезими аз болот. И ооруканада жатуу күнү аз болот. Анан жанагы коркунучтуу көчүктүн мышца эти, булчуң эти кесилип калды, же болбосо булчуң этин таргылып тигип таштады деген түшүнүк ал жерде жок болот. Эми Кудайга шүгүр, биздин башкы дарыгерибиз проктология бөлүмүнө атайын лазер алдырды. Кудай буйруп, мынакей ремонтубуз бүтүп калса, тигил жакта лазер менен геморроидлорду жасай баштайбыз. Бизде анан айтат, баягы тромбоз болуп калган көпчүлүк убакта айтышат да, бизге эми больницага жаткызып дарылап бербейсиңерби депчи. Биз эми мындай да, ошол жана өткүр тромбоз болуп эметип атканда дарылоо үчүн эми көбүнчө эле биз ал жерге жанагы суппозиторий, свечи колдонобуз, и майстын түрлөрүн колдонобуз. И же болбосо жанагы противовоспалительный таблеткаларды колдонобуз. Геморройго эч ким укол колдонбойт. Анан эми ошо свеча, майздарды сыйпап, свечаны салып коюш үчүн эми больницага бир операцион отурган оорулууну күтө тур деп туруп тигин жаткызбайбыз да. Мисалы, мынакей биздин улуттук госпиталда проктология бөлүмү 100% только операцияга жаткызабыз. Жалаң операция боло турган ооруларга жаткызабыз. А жанагындай жок, мен дары менен дарыланам, жаткызып, жок, андайлардан эметпей коебуз. Келиңиздер, туура консультация беребиз, туура дарысын жазып беребиз, бирок жаткызбайбыз. Алар эми свеча салып, мазь сыйпап коюш үчүн больницага жатып керек эмне, туурабы? Анан башында айтып кеткеним ошол операцияны туура жасаш керек. Ал жерде көчүктү жанагы түйүндөрдү кесип таштаса эле жакшы болуп калат деген туура эмес. Эгерде жип ошол салынган шовтор туура эмес болуп калса, бул геморройдун эң чоң операциядан кийинки кабылдоосу бул каноо, кан агыш. Жанагы туура эмес байланып калган жерден жип тайып кетсе, мындайча айтканда көчүктүн эти кызылып турат. Жоонун чеги деген 1,5-2 метр. Жанагы жерден кан кете берет, жоонун чеги толбоюнча адам жата берет, бозоруп, эмне болуп атат депчи. Анан ичеги толгондон кийин жана пробканы тепкенде, анан кийин ичинен 1 литр кан жөн эле кетип калат. Острая кровопотеря болуп калат. Ошон үчүн шовторду туура салыш керек. Операция маалында ошо көчүктүн сфинктер, булчуң эттерин сакташ керек. Булчуң эттерди кабыштырып, канабасын деп терең-терең тигип таштасаңыздар, операциядан кийинки болевой синдром ушунчалык күчтүү болот. Адамдын назик жери бул. Экинчиден, операциядан кийин көчүк тарып калат. Эгерде туура эмес кезип, булчуң эттерди кесип таштасаң, операциядан кийин кармабай калышы мүмкүн. Жел кармабай калышы мүмкүн. Анан кичине чоңураак кылып кесип тастаса, суюк заң кармабай калышы мүмкүн. Бул мындайча айтканда адамды инвалид кылып коет деген сөз. Баягы геморрой десе эле бул геморрой мына сага мындай кыла берсе болот экен деген эмес. Ар бир ооруга дыккат караш керек. Ар бир ооруга так көңүл буруш керек. И туура чечим кабыл алыш керек да. Кесиш керекпи? Анан кийин мындай кичинекей биринчи экинчи стадияны көрүп эле операция кылам дегендер бар. Болбойт. Кичинекей биринчи экинчи стадияны көрүп эле баягы мен операция кылам дегендер бар. Туура эмес. Ошол эле ич катканды, жана узарып кеткен жоонун чегини көрүп алып туруп эле кесиш керек да. Бай биринчи дарылап көрдүңбү? Биринчи дары менен ичин бошотууга, ичегинин туура иштешине аракет кылып көрдүңбү? Же ичеги мынча узарып кеттир деле кесем дегенге келесиңби? Аны неме дарыласа булчуң жыйрылып, кадимкидей иштегенде неме болот да? Жыйрылып калат да, узун жана узарып кеткен ичеги, ошо узарган жерин кесип, ичегин кайратып таштырабыз. Бир жагы 50 сантиметр, 60 сантиметр, 1 метрге жакын кесип таштаган убактар болот. Кокуй, андай дарылап мынтип жыйрылтканга жана ич каткан бөлүкчөдө операциясын айтпай калып турмун ал. Жана сигмовидная кишка деп коет, узарган жерди кесип алып, эки чегин кайратып таштырабыз. Өтө узарып кетсе, сигмовидная кишка сол жак
поперечная ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишканын баарысы. Бул сол жактагы жоон ичегинин жарымын алып таштайбыз да. Ичеги туура иштеш үчүн. Анан ошондой эле геморрой деп атпайм, биринчи экинчи стадиясын көрүп анан кийин кесем деген туура эмес. Жанагы эле ошо тромбоздун биринчи экинчи стадиясын дары менен жок кылып коюш керек. Эгерде кайра бат кагылдай берсе, тромбоз болуп анан операция кылса болот. Өнөкөт геморройдун биринчи экинчи стадиясына операция кылып кереги жок. Мало инвазивный методдор менен туура дарылаш керек. И туура күйгүзүш керек. Кээ бир жерлерде бар. Бизге проктология бөлүмүндө, республикада жалгыз бөлүм да биздики. Мындай бөлүм жок. Башка лечебный учреждениялерден келишет, специализация деп коет. 1 айлык специализация өтүшөт проктологияданчы. Эми мен өзүмдө 12 врач иштеген. Анан кийин дагы 6-7 клинический координаторлор бар. Алар келишет, мындай жалпы сабактарга катышат, тигине мындай теориясын көрдү. Эми операция дегенге бул обязательно катышып туруп көрүш керек да. Өзү кармап эметип көрүш керек да. Анан мындай карап туруп анан жүрүшөт дагы 1 айдан кийин проктология боюнча 1 айлык курсту өттү дейт да. Анан ошол курстун негизинде Минздравга кирип туруп лицензия алып алышат да, анан кийин мен геморройду дарылайм дейт. Мисалы бар, ошол эле жанагы инфракызыл нуру менен дарылай турган аппараты бар. Проктолог эмес, хирургдар бар. Дарылашып атат. Баарысы кайра бизге келишет. Туура дарылаш керек экен, башкысы. Анан айтылат, мен проктологмун деп. Алтыным, проктолог болуп иштеш үчүн 4-5 жыл жөнөкөй хирург болуп иштеп көр. Агай, тиги сөзүңүзгө аралжы жана тамактануу геморройго тиешеси барбы, жокпу туура эмес тамактануу? Обязательно, албетте. Жана ичи катканда ошондо да ичи катканда ойлоп көрсөңүз. Жана ачууну айтыңызчы, ачуу жегенде эмне болот экен? Арак ичкенде. Эми бул жерде мындай да, былжырчел көпчүлүк убакта көзүнүн чыгып беришет. Былжырчел, жука, өзгөчө геморрой, жанагындай эрозия болуп эметип турганда, жолбосо өткүр жөнөкөт трещинасы болсо, ойлоп көрсөңүз, калемпир деген бул денеге сиңбейт, бул тамакка жакшынакай вкус берет. Кайрылып. Бул ошол ачуу бойдон чыгат. Ачуу бойдон чыгат. Анан да жараланып турган жерлерге калемпир сепсеңиз кандай болот? Ачышат да. Көрүп атасыз, арак кан тамырларды кеңейтет, застойду усиливать этет. Эми үчүн көпчүлүк убакта арак ичип, той топурларга көбүрөөк катышып койгондон кийин көпчүлүгү көчүгүнөн кан токтой келишип атат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе жана. Азыркы жаштардын баарысында телефон бар, гаджеттер. Баардык азыр телефонду кармаганды жакшы көрүшөт. Ооба. Туурабы? Кирилишке. Анан кийин үйдө тиричилик тигиндей балаңды, эй, тигиндей мындай кылбайсың, телефонду карап отурасың деп урушабыз. Каяка барышат, туалетке киришет. PUBG ошакта ойношот. Илгерки Союз убагында анда туалет тарап кагаздары жок, айрып койгон газеталардын үзүндүлөрүн окуп отурчу. Азыркыларыбызда гаджет менен киришет, телефон менен киришет. Киришет интернетке, WhatsApp'ка болду, Instagram'га болду, отурат жарым саат ыйынып коюп отура беришет, жыргалай. Геморрой чыкпагандан эмне чыгат? Ошо ыйынган болбой турбайбы, жөн эле. Ошо ич каткан. Эми телефон жок эле ичиң катып атат. Телефон эми айла жок, ыйынат адам, туурабы? Кээде ушунчалык ыйынат, баш кан тамырлары лукулдап чыгат. Ошого жеткен адамдар бар да. Окумуш тема болду. Азыркы жаштардын көбү телефон бул туалеттин эрмеги. Буюрса дагы биздин көрүүчүлөрдөн суроолор келсе, ошону алкаганда дагы өзүнчө берүү жасайбыз агай. Сакыжан мырзага терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Телефондорун сурагандар болсо, астында тексттерден издесеңиз, ошол жакта телефондору бар, кайрылсаңыздар болот. Өзүңүздүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүз. Ал эми Сакыжан мырза, сизге терең ыраазычылыгыбызды. Рахмат, сиздерге рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.